Октябрь кыздардын эл аралык күнү болгон үчүн сага берип жатам. Медина, бул гүл сага, бул белекти мен сага 11 октябрь кыздардын эл аралык күнү болгон үчүн сага берип жатам. Бул гүлдөн мен балбырак белек ала албадым. Мен азыр жашмын, иштей албайм. Кийин чоңоюп иштеп калганда сага bundan да баалуу белек берем. Жок, Марсель, бул белек мен үчүн аябай чоң. Кыздардын майрамына куттуктап келгениң үчүн чоң рахмат. Саламатсыз бекен. Пирожки кантча? 20 сом. Кофе-чи? 15 те. Эң макул. 6. Мен акчам жетпей турбайбы? Менде деле жок эле. Пицца барбы? Бар. Канчадан? 50ден. Яласың. Мен үчүн келе албайм. Балдар, карасаң, кассаштарыбыздын неме пирожки акчасы жетиптир. Жүргүлөр эме акча чогултуп алып берели. Менде 100 сом бар. Менде 200 бар. Кыздар, мындай карасак, силерге пирожки акчаңыз жетиптир. Биз балдар менен акча чогултуп, силерге алып берели дедик. Кандай майрам? Биз мындай майрамды укпаптырбыз. Бүгүн 11 октябрь кыздардын эл аралык майрамы. Биз деле билбеппиз. Биз деле кече эле билдик. 11 октябрь кыздар майрамы. Эми ушундан кийин бардыгыбыз бирге ушул майрамды тособуз. Суббота күнү футбол уюштуруп жатабыз. Келип, көңүлүңөрдү ачып кеткиле. Кыздар биздин келечегибиз. Кыздар мектептен тышкары бирөө тийишсе бизге айта бергиле. Биз жардам беребиз. Макул. Биз эле билбептирбиз 11 октябрь кыздардын майрамдыгын. Эми бирге майрамдайбыз. Футбол уюштурганга да чоң рахмат. Акча төлөгөнгөргө деле чоң рахмат. Эчке, чоң рахмат. Аш болсун. Урматтуу 7-Б классынын кыздары, 11 октябрь кыздардын эл аралык майрамына карата сиздер үчүн театрга билет алдык. Албетте ата-энелерибиздин жардамы менен. Кыздар биз келечегибиз. Урматтуу калкым, кыздардын 11 октябрь эл аралык майрамын бүгүн же эртең гана эмес, ар күнү майрамдап, алардын келечектеги биз үчүн чоң жышаан экенин түшүнүп, жаш кезинен баштап чоңоюп бирөөнүн үйүнө баргынча, андан кийин да сыйлап урматтап, кадырын билүүгө тиешелүүбүз жана милдеттүүбүз.